А, Баштай берели. Бүгүнкү жолугушуубуздун темасы соц тармактардагы жеке бренд. Негизинен биринчи өзүмдү тааныштырып кетейин. Мен БУГУдагы журналистика факультетин аяктагам жана клубдо 2 жылдан бери СММ адис катары иштейм. Клубдун ТикТоктогу катталуучуларын 3 эсеге жогорулаткам жана клубдогу видеолор миллиондогон көрүүлөргө жеткен. Ошол клубдо СММ адис катары иштейм. Эми сиздер менен бир шыйра таанышайын дегем. Эгерде үнүңүздөр микрофон күйгүзө албасаңыздар, текст менен чатка жазсаңыздар болот. Негизи атыңызды, өзүңүз жөнүндө бир кызыктуу факт же болбосо кай жакта иштеп же окуганыңызды жазып, жана кайсы соц тармактарда барсыз же мүмкүн видео тартасыз же кандай соц тармактарда кайсы соц тармак көбүрөөк чыгат, ошону жазып кетсеңиздер болот. Жазып же болбосо айтып берсеңиздер болот. Мен айтып кетип атканымдан параллельно жаза берсеңиздер болот. Мен андан ары уланта берейин. Жеке бренд деген эмне? Жеке соц тармактардагы жеке бренд бул интернеттеги сиз жараткан образ. Бул сиздин интернеттеги образыңыз деп туруп, жөнөкөй тил менен айтканда ушинтип айтсак болот. Сиздин позицияңыз, сиздин башка интернеттеги колдонуучуларга болгон көрүнүшүңүз бул сиздин жеке брендиңиз болуп саналат. Кээ бирлер ойлойт, жеке бренд артисттерге эле керек, же ырчыларга, же бийчилерге, же болбосо киного тартылган кишилерге, же болбосо аябай миллиондогон көрүүлөрү бар, миллиондогон катталуучулары бар блогерлерге гана керек деп. Бирок жеке бренд бүт тармактарда керек болушу мүмкүн. Кайсы жакта иштебесеңиз, азыркы учурда соц тармактардагы жеке брендиңиз бүт жакка керек делиши мүмкүн. Негизи жеке бренд деген түшүнүк соц тармактардан алысыраак алсак, бул мурунтан бери эле бар нерсе. Бул сиздин, мындай орусча айтканда, репутацияңыз. Мисалы үчүн, эгерде мурун айылда, мисалы үчүн, үйдө боз үйдүн ичинде же болбосо үйдүн ичинде борсок бышырып, сиздин борсокторуңуз эң баарынан даамдуу, эң баарынан жакшы болсо, кошуналарыңыз ошол башка кошуналарына айтат же туугандарына айтат, ушул Элизанын борсогу баарынан даамдуу деп. Анан кийин сиз ушундай өзүңүз жөнүндө ой калыптыргандан кийин ал борсокту мүмкүн сиз сатышыңыз мүмкүн, же болбосо башка кафелерге алып барып туруп сатышыңыз мүмкүн. Ошентип эле сиздин өзүңүздүн брендиңиз пайда болот. Сиз жөнүндө сиздин образыңыз, сиздин продуктуңуз аркылуу ошондой репутация маанисинде жасалган. Ошондой эле сиздин жеке брендиңиз бул соц тармактагы репутацияңыз деп айтса болот. Негизи жеке бренд азыркы учурда ишенимди бекемдөөгө, максаттуу аудиторияңыз менен байланышууга жана тажрыйбаңыз менен, билимиңиз менен же болбосо идеяларыңыз менен бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк берет соц тармактагы жеке бренд. Ошондой эле кайсы жакта болбосун, карьераңызды жогорулатыш үчүн, карьера тепкичтерден жогорулаш үчүн, бизнесиңизди кеңейтиш үчүн, же өзүңүз эле мисалы үчүн ыр чыгарсаңыз, ошол ырды алдына жылдырыш үчүн сиздин өзүңүздүн жеке брендиңиз болуш керек, өзүңүздүн образыңыз аудиториянын алдында сиздин окуяңыз билине турган, сиздин кандай адам экениңиз көрүнүш керек. Жана башка, эгерде сиз дагы, мисалы үчүн, врач болсоңуз, анан жаныңызда дагы турган врач болсо, эгер сизде соц тармактарда түшүндүрүп берип же бир нерселерге мындай имидж, репутацияңыз бар болсо, сизге көбүрөөк адам келиши мүмкүн. Бул профессионалдык чөйрөдө дагы, каалаган чөйрөдө дагы атаандыштыкта биринчи конкуренцияда биринчи
биринчилерден болуп артыкчылык катары алса болот. А, мисалы үчүн буга чейин айткандай эле бизнесмендерди, маркетологдор, фрилансерлер, эксперттер, мугалимдер, врачтар, каалаган кесип азыркы учурда кайсы кесипти албайсың. Мисалы үчүн эгерде парикмахерскийде иштеген эжелер, чач тарачтарда маникюр жасагандар же болбосо эгерде сиз врач болуп же тиш доктуру болуп иштесеңиз дагы сиздин соц тармактардагы имиджиңиз, сиз өзүңүздү кандай позицияда көрсөтөсүз, ошонун баары чоң мааниге түзмө түз кандай адам катары көрүнөрүңүз продажаларга дагы тиешеси бар. Жана ар бир адам өзүнү көрсөтө алат. Бул жөн гана жеке бренд, бул жөн гана бир бизнес же болбосо кесип же эксперттиктин мааниси эмес. Мисалы үчүн эгерде сиз жөн гана мындай блогер болуп, блогерлик жеке брендиңизди колдонгуңуз келсе, же болбосо өзүңүзгө жаккан бир, мисалы үчүн эгерде кийим тиккени жакса же болбосо ушундай сыяктуу нерселер жакса, ошону өзүңүздүн колуңуз менен жасаган нерселерди элге көрсөтүп же болбосо ырдасаңыз, бийлесеңиз, ошонун баарыны өзүңүздү көрсөтүп туруп соц тармактарда жарыялаган, бул уже өзүңүздүн жеке брендиңизди колдонгон деп айтса болот. Эгерде сиз аудиторияңыз алдында бир кандайдыр бир образды пайда кылып, ошону сактасаңыз. Жеке брендти кантип түзүү керек? Бул тренингде, бул негизи кыска чакан тренинг болмок. Бул тренингде биз аябай база болгон 3-4 нерсени карап кетебиз. Ошону биринчиден бул биринчи этап бул өзүңүздү анализдеңиз жана суроолорго жооп бериңиз. Суроолор алдында болот. Өзүңүздү анализдеңиз, өзүңүз менен таанышыңыз. Мисалы үчүн, эгерде жеке брендти өзүңүз үчүн, өзүңүздүн популярдуулугуңуз үчүн же болбосо өзүңүз жасаган нерселерди көрсөтүш үчүн жасагыңыз келсе, сиз биринчиден мага эмне жагат деген суроого жооп беришиңиз керек. Мисалы үчүн сизге мүмкүн ыр жазган жагат же болбосо китеп окуган жагат, сизге китеп окуган жагат. Анан китеп окуп бир күндө 5-6, бир күндө 5-6 китеп окуй аласың, бир айда 5-6 китеп окуп салып, ошондой китеп окуган жаккан болсо, ошону дагы сиз өзүңүздүн жеке брендиңизге айлантсаңыз болот. Андан кийинки бул жалпы суроолор бар. Ушу 5-6 кыска 5-6 суроо, ушу 5-6 суроого өзүңүзгө жооп берсеңиз, мындан ары өзүңүздүн жеке брендиңизди түзүү жеңилирээк болот. Мисалы үчүн, буга чейин айткандай, мен эмнени жакшы көрөм, мен жеке брендтен эмне алгым келет, аны мен кандай көйгөйлөрдү чече алам, мен кандай темалар боюнча адисмин, мен аудиторияга эмне бере алам, эл мени кандай көрүш керек деген суроолорго жооп берсеңиз, сиздин алдыга жеке брендти пайда кылууга биринчи кадамыңыз болуп саналат. Негизги бул максаттарды билүү да. Сиз ошол видеону, ошол брендти эмне үчүн кылгыңыз келет? Мүмкүн өзүңүздү жөн гана таанымал кылыш үчүн, популярдуу болуш үчүн, же болбосо өзүңүз жасаган оюнчуктарды сатыш үчүн, же башка, мисалы үчүн азыр популярдуу мыловарение деп коет, самын жасаганыңыз үчүн, ушу самындарды саткыңыз келеби? Ошол бүт нерселерди жазып чыгып, маңдайыңызда турса, андан ары жеке брендти продвижение кылуу жеңилирээк болот. Мисалы үчүн, среднестатистический бир кызды алсак, мисалы үчүн мен кооз кийингенди жакшы көрөм. Буга чейинки болгон суроолорго жооп бере турган болсок, мен эмнени жакшы көрөм? Мен кооз кийингенди жакшы көрөм. Мен эмне үчүн жеке бренд жасагым келет? Мен анткени популярдуу болгум келет. Менин видеолорум эмне кыла алат? Башкаларды кызыктыра алат, идея бере алам. Менин блогум же болбосо менин жеке брендим башка менин көрүүчүмө, менин аудиторияма эмне бере алат дегенде идея бере алат. Мүмкүн мени көргөн киши, менин кандай кийингенимди көргөн киши
эртеси күнү ошол сыяктуу шыктанып, ошол сыяктуу кийинип же болбосо өзүнө мындай жакшы көрүп баштайт. Э, эмне жөнүндө айтып бере алам, мен кандай адистигим бар, стиль жөнүндө айтып бере алам, мен стилди жөнүндө окуганмын, ошондуктан стиль жөнүндө айтып бере алам. Анан өзүмдү мени кандай кыз катары көрсүн, өзүнө ишенген модница, өзүнүн жеке өзгөчө стили бар кыз катары көрүшүн кааламакмын. Эгерде мен среднестатистический бир кийинип жасанган жакшы көргөн кыз болсом, ошол жөн эле кийинип жасанган жакшы көрсөңүз дагы өзүңүздүн жеке брендиңизге айланта аласыз ошону. Экинчи кадам бул максаттуу аудиторияңызды аныктаңыз. Орусча айтканда бул целевая аудитория. Сиз видео жасап жатканда сиз кимге жасап жатканыңызды билишиңиз керек. Мисалы үчүн, максаттуу аудитория деген эмне? Бул сиз тартууга же кызыктырууга аракет кылып жаткан белгилүү категориядагы адамдар. Максаттуу аудиторияны кантип аныктаса болот? Сиз алардын жынысыны, алардын жашыны, бул эң кандай общий жалпы пландагы суроолор, жынысыны, жашыны, жашаган аймагыны, кызыкчылыктары менен хоббилерин жазып чыксаңыз, сиздин орточо кимге видео жасап жатканыңыз, кандай адамдарга, кандай видео жагышы мүмкүн, жана ушу максаттуу аудиторияңызды таба аласыз. Мисалы үчүн баягы эле кызды, атын Элиза деп коелу, мага ушу Элиза деген ат чыгат. Жана өзү жасанып туруп популярдуу болгон кызды эле ала турган болсок, ал өзүнүн аудиториясын анализдесе, анын аудиториясы кыздар жана аялдар болмок. 15 жаштан 50 жашка чейин, жашаган аймагы бул эгерде кыргызча видео жасай турган болсо, сөзсүз түрдө Кыргызстан болот. Мүмкүн Казакстанда болуп кетиши мүмкүн, казактар дагы кыргызча жакшы түшүнөт. Өзбекстанда болушу мүмкүн. Эгерде орус тилинде жазса, бүт орус тилдүү интернет катмарынын баарына жайылышы мүмкүн. 5 миллион, 6 миллион деген кишилерге. Же болбосо бул Борбор Азиядагы контент болсо, эгерде этно кийимдер болсо, Борбор Азиядагы аймакта жашаган адамдар болот. Алардын хоббиси жана кызыкчылыктары бул эстетиканы жакшы көргөн, модага кызыккан адамдар. Ошондо сизде бир портрет пайда болуш керек. Сиздин аудиторияңыздын орточо адамы бул кыз 20-30 жашта, Кыргызстанда же Борбор Азияда жашайт, эстетиканы жакшы көрөт жана модага кызыгат. Сиз ошондой характеристикадагы адамдарга видео жасап жатасыз, грубо говоря дегенде. Үчүнчүсү бул стратегия жана контент план түзүү. Стратегия жана контент план түзүү бул чоң мааниге, анткени кантип айтсам, баштаганда бир план болуш керек, сөзсүз түрдө. Кандай бир жасай турган, эмнени жасагыңыз келет, ошону жазып чыгышыңыз керек. Бирок кээде стратегиясы же контент планы жок деле баштасаңыз болот. Эң негизгиси бул башташ керек да. Баштагандан кийин андан ары жеңилирээк болуп кетет. Стратегияга жана контент планга эмнени алып барса болот? Сиздин тандаган сферадагы башка конкуренттерин изилдөө. Мисалы үчүн баягы эле кызды ала турган болсок, ал башка Инстаграмда мода жөнүндө алып барган стилисттердин аккаунттарын карашы мүмкүн, блогерлердин, мейкап блогерлердин же болбосо аутфит жасаган блогерлердин аккаунттарын изилдеп, аларда кандай звуктар, кандай трендтер, кандай эмнелер болуп жатканын карап чыгыш керек. Ошондой эле экинчисинде трендтерди изилдөө. Мисалы үчүн сиздин катмарыңызда врач болуп иштесеңиз, карточкаларды же болбосо сасык тумоо аябай популярдуу го, кантип ооруп калса эмне кылса болот үйдө деп туруп, ошо трендтерге ылайыктуу. Мисалы үчүн жазында ысыкта эмне кылса болот, эмне жеш керек же эмне ичпеш керек деп туруп, ошо тренд азыркы учурда эмне актуалдуу болсо, ошону көтөрүп чыксаңыз, жеке брендти алдыга чыгаруу жеңилирээк болот.
Соц тармактарда активдүүлүктү көрсөтүү бул эгерде сиз Инстаграмда болсоңуз дайыма стористерди киргизип туруу, өзүңүздүн жашоодогу мүмкүн кичинекей нерселерди да айтып берсеңиз аябай жакшы болот. Анткени сиздин жалгыз гана продуктуңузду эмес же адистигиңизди эмес, сиздин кандай адам экениңизди билиш керек. Сизге ишениш үчүн, сиздин кардарыңыз, сиздин көрөрманыңыз, аудиторияңыз сизге ишениш үчүн сиздин кандай адам экениңизди билиш керек. Ошондуктан соц тармактарда активдүү болуп, кызыктуу кичинекей окуяларды айтып берсеңиз дагы сонун болот. Жана коллабтар, коллаборациялар, башка сиздин контентиңе окшош блогерлер менен чогуу видео тартып, алардын аудиториясыны тартып алуу же болбосо кандай мини реклама катары алса болот. Андан тышкары көптөгөн нерселер бар. Жеке брендти алып чыгууда эгерде сиз бизнес, буга чейин айтып кеткен нерселер бул өзүңүзгө кыла ала турган нерселер. Мисалы үчүн любой адам кыла алат буну, отуруп өзүнө жаккан нерселерди анализдеп, өзүнүн болжолдуу аудиториясын изилдеп, анан кыска бир стратегия түзүп же болбосо контент план түзө алат. Эгерде сизде чоң бизнес болсо же болбосо буюрса, келечекте чоң бизнес алгыңыз келсе, ал жакта команда керектелиши мүмкүн, таргетке акча керектелиши мүмкүн. Бирок баштапкы этаптарда буга чейин айтылган нерселер өзүңүз үйдө отуруп жасай ала турган нерселер. Бул кыска, мисалы үчүн эгерде буга чейин айтып кеткендей үйдө отуруп өзүңүзгө мындай бир план түзө турган болсоңуз, бул кыска бир пландын мисалы. Күнүнө жок дегенде бир пост жасайм деп туруп, же буга чейин айтып кеткен кийим тиккен кыз жөнүндө айта турган болсок, жайкы образдын топтомун көрсөтүп, өзүм тиккен кийимдерди кошуп видео жасап, тарыхчаларда опрос жасап, кандай болду, мындай кандай контент жасайын деп дагы сурасаңыз болот өзүңүздүн аудиторияңыздан. Өзүмдүн тажрыйбамды айтып берип жана таргетке акча бөлсө болот. Акыркы пункту бул өтө зарыл эмес, бирок эгерде аябай серьезно өзүмдүн брендим менен, өзүмдүн жеке брендим менен, репутациям менен алектенем десеңиз, таргет чоң мааниге ээ баштапкы этаптарда. Андан кийин таргет сизге жардам бериши мүмкүн, мүмкүн эмес, сизге жардам берет. Бул эми кичине кеңештер. Бул эч качан орто жолдон таштабаңыз, баары дароо идеалдуу болбойт. Көптөгөн, мисалы үчүн, блогерлер же болбосо ошо өзүнүн продуктуну алдыга чыгарам деп туруп соц тармактарда брендин ачып баштаган кишилер орто жолдон таштап салышат. Анткени же болбосо башында эле таштап салышат. Анткени алардын, мисалы үчүн, видеолору рекомендацияларга кирбейт, же болбосо көп лайк албай калат, же болбосо алар күткөндөй продажалар болбойт, же алар күткөндөй комментарийлер келбейт. Ошондуктан таштап салышы мүмкүн, бирок соц тармактарда регулярность, кайра аракеттенип өзүңөргө алдыга жылууга умтулууңуз өтө маанилүү. Бул биринчиден. Экинчиден, бул контентиңиз жүрөктөн чыгыш керек, өзүңүздөн уялбашыңыз керек. Көп адамдар, мисалы үчүн, көп адамдардан угам, мен ушул видео тарткым келет, ушундай ар нерселерди жасагым келет. Мен жасаган, мисалы үчүн, менин курбу кызым бар, аябай жакшы сүрөт тартат, бирок сүрөт тартуу процессини же болбосо ал сүрөттөрдү эч кимге көрсөтпөйт, анткени ал өзүнөн уялат. Бирок англисче айткандай I'm cringe but I'm free. Кринж болсоңуз да до конца кринж болуш керек эгерде баштасаңыз. Анан башкалар эмне десе дагы сиз өзүңүз үчүн жасап жатканыңызды унутпай кайра жасай берсеңиз болот. Жана контентиңиз жүрөктөн чыгыш керек дегенде, бул сиз тренд болуп жаткан, мисалы үчүн, бир нерсе бар, тренд бар, бирок ал сизге жакпаса, ал жөнүндө аны
башка тренд издеп сизге жага тургандай кылышыңыз керек. Мисалы үчүн эгерде сиз кайра кайра өзүңүздөн ашып түшүп, мен ушундай видеолорду жасагым келбейт, бирок ушу бренд үчүн жасап жатам деп туруп кайра кайра кылып жүрсөңүз, мисалы үчүн выгорание болуп кетишиңиз, күйүп кетишиңиз мүмкүн. Же болбосо кайра кайра жүрөктөн чыкпаган нерселерди, же өзүңүзгө жакпаган нерселерди кылсаңыз да тажайсыз дагы, регулярность жок болот, жок болуп, ал аккаунтуңуз же болбосо бир брендиңиз алдыга жылбай калат. Ошондуктан өзүңүздү башында айтып кеткен анализдеп, сизге жаккан нерсени кылсаңыз, биринчиден сиз ошондон ырахат аласыз, кандай болсо дагы. Анан экинчиден сиз таштап коем деген оюңуз азыраак болот. Анткени сизге бул чын жүрөктөн жагат. Үчүнчү, бул аудитория менен дайыма баарлашыңыз. Аудитория менен кантип баарлашса болот? Комментарийлерде же болбосо стористтерден кандай контент жагат, бул ушундай видео жактыбы деп сурап турсаңыз, аудитория менен баарлашуу жеңилирээк болот. Же болбосо видеодо деле, мисалы үчүн аудиторияңызга кайрылып, алар менен бир байланышта болсоңуз, кандай айтсам, жеке брендти түзүүгө жеңилирээк болот. Жана эмоцияны бериңиз. Сиздин видеоңуз сөзсүз түрдө эмоция, видеоңуз же болбосо публикацияңыз же болбосо жазган нерсеңиз, карточкаңыз болсун, эмоцияга чакырыш керек. Сизди көрүп аябай суктана тургандай болуп, же болбосо сиз айтып берген нерселерди угуп туруп жини келип, же болбосо ушундай эмоцияга чакырсаңыз, көбүрөөк көрүүлөр көп болот. Ошондуктан сизде сиз жөнүндө көбүрөөк сүйлөшөт, анан брендиңиз жакшырат, жеке брендиңиз. Төртүнчүсү бул хейт. Ар ким өзүнүн эгерде сиздер хотя бы бир жолу, жок дегенде бир жолу өзүңүздү интернеттен көргөзүп, же болбосо өзүңүздүн видеоңуз 100 000 көрүү же болбосо 10 000 көрүү алса дагы, сөзсүз түрдө хейт келет. Мисалы үчүн башында мен хейтке аябай капаланчумун, аябай көп ыйлачумун. Азыр деле кээде аябай ыйлап капалана берем. Бирок бул хейт деген нерсе боло турган нерсе. Эгерде сиз өзүңүздү көрсөткүңүз келсе, сөзсүз түрдө жакшы нерселерди жазышат. Сиздин жасаган нерселердин баары кээ бирлер жактырышат, бирок кээ бирлер жактырбай да калышы мүмкүн. Ошого даяр болуш керек, жана хейтке көңүл бурбаш керек. Эгерде сизге бирөө ушундай ушул жасаган тортуң анча эмес, мындайды 2000 сомго сатпаш керек деп жазса, ага көңүл бурбай, ал өзүнүн проблемасы, ал өзү ушундай менин тортумду жеп да көрбөй жактырган жок деп, мисалы үчүн айтсаңыз болот. Ошондуктан хейтке даяр болуш керек, бирок ага көп маани бербегенге аракет кылыш керек. Бул чоң поинт деп эсептейм, анткени көптөгөн адамдар, башка адамдар эл эмне дейт деген бизде көп, кыргыздарда бул антип айтат, бул мынтип жазды деп. Мисалы үчүн мен деле көп мага ушинтип жазган болчу, мен эми экинчи андай видео тартпайм, мен мен көп видеолорумда, мисалы үчүн, полный рост видео тартпайт болчумун. Полный рост видео тартпайм, анткени мага мынтип айтышты. Анан көптөр айтат, сен сүйлөй албайсың жакшы деп. Мен көп сүйлөгөн видеолорду тартам, ошого ошентип жазышат. Анысына карабай алдына жыла берсеңиздер, сөзсүз түрдө бир игиликке жетесиздер. Ал кишилер сизге жаман комментарий жазат дагы, 2-3 башка видеолорду карап туруп, ал адамдар сиздер жөнүндө унутуп калат. Ошондуктан хейтке карабай жүрө бериш керек. Экинчи, эми бул чын жашоодогу мисал. Сабина Темиралиева жөнүндө баары билет болуш керек. Казакстанда анын макаронстары аябай популярдуу. Эмне үчүн Сабинанын макаронстары аябай популярдуу? Анткени Сабина Темиралиевада өзүнүн жеке бренди бар. Ал өзүнүн башынан карьерасыны баштагандан бери эле
жалгыз гана продуктун эмес, өзүн да көрсөтүп, өзүнүн окуясын канча жолу, мисалы үчүн, кандай мага 2-3 жолу видеолору чыккан, кандай ошибкалары болгон, мисалы үчүн макарон жасап жатканда кандай производственный катачылыктарга жолуккан же болбосо түшүктөргө жолуккан, ошолор кантип жеңип чыккан. Анан Сабина Темиралиеванын макарон стору гана эмес, анын өзү да кызыктуу, өзүнүн жасаган окуялары да кызыктуу, жана өзүнүн продуктусуна эмоция кошуп берет. Мисалы үчүн, сиз аны жеп туруп бактылуу болосуз, же сизге ушундай эмоцияларды алып келет деп туруп айтат. Жана ал өзүнүн аудиториясын аябай жакшы билет, Сабина Темиралиева. Анын аудиториясы таттууну жакшы көргөн адамдар, жаш курактагы таттууну жей алган, өзүнүн аудиториясына жараша анан контент жасайт. Ошолорго целенаправленно. Негизи анын азыркы учурда чоң командасы бар, маркетинговый отделы бар. Бирок башында ушу өзүнүн жөнүндө айтып берип, өзүнүн тажрыйбасы жөнүндө айтып берип туруп эле алдына чыгып кеткен. Бул эң, менин оюмча, Кыргызстанда эң жакшы мисал деп айтсам болот, жеке брендтин. Эми менин жеке тажрыйбам жөнүндө айтып кетким келген. Эмнеге мен ушу жеке бренд жөнүндө айтып келе жатам. Бул менин ТикТоктогу аккаунтум. Кыргызстанда ТикТок блоктонуп калган, бирок ага карабастан видео киргизип туруп көрүүлөрдү баары бир алса болот. Бул менин ТикТоктогу аккаунтум, 26 000 катталуучум бар. Мүмкүн ТикТок үчүн бул өтө көп эмес, бирок өтө аз эмес. Буга дагы аябай көп тырышып, аракеттенип, канча деген видео жасап туруп ушундай числого жеттик. Жеке бренд жасоодогу кандай кыйынчылыктар болгон? Буга чейин айтып кеткен бүт нерселердин баары болгон. Бирок мен башында ага көп серьезно маани берген эмесмин. Азыркы учурда, азыр мен ойлоп жатам, ушу көбүрөөк аудиторияны анализдеп, көбүрөөк мен башымда билчүмүн, бирок мына көп анализдеген эмесмин. Мүмкүн ошондуктан мен 2021-жылы TikTok алып барып баштагам. Ал жакта өзүм кандай тренд көрсөм, ошол трендти кайталап, мен да айтсам, кантип айтсам, уникальность анча жок болчу. Анткени мен көргөн трендтин баарын кайталайт болчумун. Жөн гана менин максатым популярдуулук болчу. Мага лайк берип, мени ай кандай жакшысың деп туруп бир мактап койсо эле, ошого ыраазы болуп отуруп калат элем. Андан кийин бир маалда ТикТокто бардык кээ бир аккаунттардын баарын өчүрүп баштады. Ошентип менин ошол убакта 4000 катталуучум бар аккаунтумду блоктоп салышкан. Анан заблокирован навсегда по многочисленным нарушениям деген. Хотя мен правила сообщества, коомчулук эрежелерин бузган эмес болчумун. Тем более многочисленный раз бузган эмес болчумун. Бирок анысына карабастан TikTok алдыдагы эле заблокирован кылып салды. Ошондон кийин мен аябай көп ыйлагам. Ошондо түшүндүм, ушу TikTok мага көп мааниге экен, ушу мен жасаган видеолор же интернет тармактагы өзүмдүн личный жеке брендим мен үчүн көп мааниге экенин түшүндүм дагы. Жаңы аккаунт ачтым, ушу мени блоктогондон кийин. Андан кийин өзүм анализдеп, кандай видео тартам деп туруп контент план түзүп баштадым. Ошондон кийин эгерде мен ошо 4000 катталуучуну 3 ай чогулткан болсом, 1 айдын ичинде 6000 катталуучуга чейин жеткем. 3 айдагы результатыма 1 айдын ичинде, эгерде бир структура менен, контент план менен жүрө турган болсо, 1 айдын ичинде жете алдым. Азыркы учурда 26 000 катталуучум бар. Кээде хейт болгон, кээде эмес, көпчүлүк учурда. Ошол үчүн бул мага жазган комментарийлердин кичинекей бөлүгү. Кээде хейт эмес, кибербуллинг да болуп кетчү. Мени ушунчалык жаман көрүп, бир видеом бар болчу. 300гө жакын, азыр таппай калдым. 300гө жакын комментарийлер бар болчу. Ошонун ичинде бычак бергиле, таш бергиле, мага жакпайт, мени таш менен ургулап, ушундай кылып салабыз деп
деп жазышчу. Ошондо мен ойлогом, экинчи мен видео тартпайм, соц тармактарга кирбейм, мен эч кимге жакпайм деп. Бирок анысына карабастан уланта бердим. Ошол учурда менде он миң катталуучудай гана болчу. Андан кийин мен аларды көңүл бурбайм деп чечтим дагы, уланта бердим. Азыр жоголуп кеткен жокмун, улана берди. Андан кийин мага денеме карата көп комментарийлерди жазышчу. Мисалы үчүн, эгерде мен толук полный рост видео тартсам, мага көптөгөн хейт келчү. Менин көздөрүм айынан көп хейт келет. Мисалы үчүн, жакында кечээ дагы блефаропластика жасап ал деп туруп дагы хейт жазышты. Бирок мен эми ал хейт, ал адамдын өзүнүн жеке проблемасы, бул мага тиешелүү эмес деген ойду өзүмө алдым дагы. Экинчи ага көңүл бурбай, өзүмдүн контентим менен иштеп, мага жаккан, мага жакшы комментарий жазган кишилердин сөздөрүн алып туруп алдыга жылып баштадым. Бул эми хейтке тиешелүү. Эгерде сизге конструктивный критика деп коет, конструктивный критика берсе же болбосо ошону туура эмес жасадың, или муну башка жакка жасасаң болмок деп кеңеш бере турган болсо, аны сөзсүз түрдө караштырып, аудиторияңыздын оюнда баалап билишиңиз керек. Бирок эгерде сизди жөнөн эле, мисалы үчүн, кантип көрүнгөнүңүз үчүн же болбосо кандай көзүңүздүн разрези үчүн хейт кыла турган болсо, ага көңүл бурбаш керек. Азыркы учурда кээде аябай жакшы учурлар болот менин аккаунтумда. Мисалы үчүн, бул ошол аябай жакшы учурлардын бири. Менде 10 000, 17 000, 105 000, анан 19 000, 106 000. Мен өзүмдүн аудиториямды таптым десем болот. Жана өзүмдүн өзгөчөлүгүмдү. Эгерде жеке брендиңизди алдыга чыгара турган болсоңуз, өзүңүздүн өзгөчөлүгүңүздү билген жакшы. Мисалы үчүн, менин аудиторияма менин сүйлөгөнүм жагат. Билбейм эмне, бирок менин сүйлөгөнүм жагат. Жана кандай мындай кандай кийинсем дагы, кандай кийингеним жагат, өзүмдү жашоодо өзгөрүүлөрдү көрсөткөнүм жагат. Более лайф контент жагат. Ошону түшүндүм дагы, ошондой контентти көбүрөөк жасаганымда көбүрөөк көрүп алам. Мисалы үчүн, бул жакта 106 000 деп турат. Ал жакта мен жөн гана Бишкекте эле шоро сатып алам деп туруп, азыр канча кымбат болуп кетпеди беле? 24 сомго шоро сатып алам деп туруп жөнөгөн видеом. Бул кээде ойлойсуң да, кызыксыз депчи, кимге кызыктуу болушу мүмкүн бирөөнүн шоро сатып алганы, бара жатканы. Бирок 106 000 көрүп алды. Мисалы үчүн, бул жакта видео бар, мен өзүмдүн образымды көрсөтүп чыккан, 20 000 көрүп алды. Анан аудиторияга башында эксперименттеп, анан кайсы формат аудиторияга жаккан болсо, ошону уланта берсеңиздер болот. Анан кээде не очень эрлер болот. Кээде видеолор 2 000, 3 000, бул жакта көргөндөй, бул жакта сайтта как минимум 10 000, 6 000, 8 000, 14 000 болуп турат. А бул жакта 2 000, азыркы учурда, бул азыркы последний видеолорум десе болот. Алар 2 000, 3 000 гана алышкан. Бирок анысына карабастан мен улантып тарта берем. Ушундай кезде, мисалы үчүн, менин досторум же болбосо ошо СММ адистер деле 2 000, 3 000 болуп баштаганда алар ойлошот, мен бул видеомо аябай көп ресурстарды коротком, мен аябай баарын кечке жасагам, ошол кечке жасап туруп 100 просмотр алып калдым деп туруп, андан ары улантпай коюшат. Бирок канчалык соц тармактар бул аябай кызыктуу нерсе, алгоритмдер андан да кызыктуу. Кээде ушундай жогору 100 000, экинчи, үчүнчү видеоңда 100 000, миллион да алып калышы мүмкүн. Анан кийин 500 000, 2 000 болуп калышы мүмкүн. Эң негизгиси, менин жеке тажрыйбам менен бул жеңилдим деп туруп, окшошпой калды деп туруп, ошо кринж болдум, калп эле андан да болбой калды деп туруп, нельзя сдаваться дейт го, ошо таштап койбош керек. Андан ары уланта берсеңиз, сөзсүз түрдө видеоңуз рекомендацияга чыгып, алдыга жүргүзүлөт деп айтсам болот. 2 000 деле көп ооба негизи. Бирок 26 000 аудитория менен корреляция кылганда бул орточо. Кээде болот 100 просмотр, 200 просмотр. Бул орточо
цифра. Ошондой эле бүт баары негизи соц тармактарда видео соц тармактарда жеке брендти алып барыш үчүн сөзсүз түрдө өзүңүздү видеого тартышыңыз керек, сөзсүз түрдө андай пост жаратышыңыз керек, фото киргизишиңиз керек, карточка жасашыңыз керек. Ошонун баарыны базалык түрдө үйрөнүү өтө маанилүү. Анан биздин мобилография курсубузда окутуу колдонмосунда сиз фотонун, видеонун жана социалдык тармактар менен иштешүүнүн видео менен базасын үйрөнүп аласыз. Ошондуктан окутууга кирип, пландарды, кандай кызыктуу ракурстар бар экенин үйрөнүп туруп, бул сиздин биринчи кадамыңыз болсун. Андан кийин социалдык тармактарга кирип, ошол видео тартуу навыктарыңыздарды жеке бренд пайда кылыш үчүн колдонсоңуздар болот. Ошол менен бүттү. Эгерде азыр мен чатты полностью окуп чыгайын, суроолор бул жакта бар беле. Саламатсызбы, атым Жолдош, азыркы учурда Москва шаарында иштейм. Менеджер по развитию ВБ тармакта. Wildberries тармакта. Жолдош чыгып кетти окшойт. Бирок баары бир таанышып киргенине кубанычтабыз. Салам, менин атым Жанара. Мен видео тартканды жакшы көрөм. Тортторду жасап сатам үйдөн. Кандай сонун. Сиз особенно жеке брендти алдына чыгарсаңыз болот деп эсептейм. Видео тартканды жакшы көрсөңүз андан да сонун. Анткени эгерде бир нерсени жакшы көрсөңүз, ошону кылгандан көп да жабайсыз, анан алдына кете бересиз. Сонун бир жолу МКСке чыккам, ушундай хейт көп болгон, аябай жаман экен, коркуп калгам. Ооба, хейт, кибербуллинг деген аябай күчтүү хейт болгон, аябай оор хейттен аябай коркуп каласың. Бирок ал адамдар сиз жөнүндө канчалык начар, жаман нерселерди жазса дагы, ал сиз жөнүндө 1 мүнөттө жазып туруп, анан башка лентаны уландырып, ал өзүнүн как это ядыны башкаларга жазып туруп, анда башкаларга ал жөн гана сиз, менин оюмча, ал эгерде жаман комментарий калтыра турган болсо, жалгыз гана сизге эмес, дагы көптөгөн адамдарга калтырып туруп, анан өзүнүн иштерин кылып, барып чай ичип, душка түшүп, кайра уктай берет. Мага ушинтип түшүндүрүшкөн да, мен психологум. Биз ошону кечке ойлонобуз. Хотя ал кишинин убагынан 1 мүнөт кетти дагы, ал бизге ошол нерсени жазып койду да, келип текшербейт, сен менин учурумда блефаропластика кылдыбы деп, же болбосо бул тортторун алмаштырдыбы деп туруп ал келип алып текшербейт. Текшерсе дагы сизге ал бизнес кылып бербейт, жаңы нерсе кылып бербейт. Ошондуктан көңүл бурбаш керек экен. Мен да ушундай стресс болуп, ушу кибербуллинг, хейттин айынан. Бирок бир маалда өзүң эле түшүнөт экенсиң, ушу эмне десе дагы алар өздөрү жөнүндө бул мага тиешеси жок деген ойдо болуш керек. Рахмат. Рахмат, рахмат сизге ушу биздин онлайн жолугушуубузга кирип кеткениңиз үчүн. Ошону менен эгерде тема боюнча суроолор болсо берсеңиздер болот. Же болбосо мобилография курсуну өтүп жатсаңыз, кайсы тапшырмага келдиңиз же кайсы тапшырманы түшүнгөн жоксуз, эмнеге, кандай колдонмо боюнча суроолор болсо, же болбосо темага байланыштуу суроолор болсо, баарын берсеңиздер болот. Микрофонуңуздар иштесе, микрофон менен, же болбосо чатка жазсаңыздар болот. Чоң рахмат, сизге чоң рахмат. Ушундай буллингден жана хейттен өткөндөн кийин сизге ничего нипочем болуп калдыбы? Ооба, эми анчалык деле эмес, мен ушул тренингди эле аябай жакшы өтүп атам. Че-то мен мурунку тренингимде үнүм чыкпай калат, титиреп, баардыгы нипочем эмес, хотя бы хейт комментарийлерге уже баары бир болуп калды чынында. Эгерде видео жасап калсак, кандай кылып жүктөгөн жакшы Инстаграмга? Инстаграмда
функциясы бар. Эгерде киргизип жатканыңызда ылдыйраак чыгарсаңыз, расширенные настройки деген бар. Расширенные настройкиге кирсеңиз, ал жакта э, кантип айтсам, качествосуну самое высокое деп туруп алмаштырса болот. Бул видеонун сапатына карата лайфхак. Эгерде Инстаграмга жүктөй турган болсоңуз, ал видео биринчиден 1 минуттадан, адашпасам 1 минутта 30 секундтан ашпаш керек. Reels рекомендациясы бар го Инстаграмда, ошол Reels'ин рекомендациясы мисалы үчүн 3 минуттук видеоңузду азыраак продвигать этет. И вроде, по-моему, акыркы жолу мен эрежелерди, правила сообществодан караганымда, 1 минут 20 секундтан ашык видеолорду Reels'ке киргизбейт, интересный кылып, рекомендацияга чыкпайт дешет. Ошондуктан видеоңуз кыска болуш керек жүктөгөндө. Жана эң базалык эле сапаты жакшы болуш керек. Эми азыркы телефонуңуз менен деле tasат, хотя бы освещениясы жакшы болуш керек. И үнүңүз, голос дагы качественный болсо, эң негизгиси ушул. Жана жоң айтып чыгуу деле. Ошол эң негизги Инстаграмда качествосын текшерип туруп, видеоңуз кыскараак болуш керек, көрүп атканда кайра көрө тургандай болуп. Анан мүмкүн сиз Инстаграмга репост кыла тургандай видеону көрүп туруп, мисалы үчүн кандайдыр бир видео жасап туруп, буну досторуңа жибер деп туруп жазсаңыз, көбүрөөк көрүп алышы мүмкүн. Анткени сиз ал видеону репост кылышат. Саламатсызбы? Окутууда эмнеге тапшырмалар ачык доступка чыкпайт? Бир күн күтүүгө туура келип калып жатат. Биздин тарткан видео сүрөттөр кандай болуп жатат? Мага аябай кызык. Биринчи суроого жооп берели. Окутууда эмнеге тапшырмалар ачык доступка чыкпайт? Бир күн күтүүгө туура келип жатат. Окутууда ар бир тапшырманы биз негизи 3 мугалим бар. Мен, Найзабек, анан Жоомарт. Ар бир мугалим жума сайын текшерип турат. Ал ручной текшерет, кол менен эле алып, бирден алып, ар бир сүрөтүңүздү карап, биз сиздерге мисалы үчүн эгерде өтүп жатсаңыздар, артка кайтарып туруп комментарий жазыш мүмкүн. Сиз бул сүрөттү туура эмес жазыпсыз, кайрадан тартып жасаңыз деп. Ошонун баарын жасап чыгуу убакыт талап кылат. Ошондуктан биз ар бирөөнү ручной караганыбыз үчүн бир күн убакыт кетип калып атат. Бирок биз аны батыраак текшерүүгө аракет кылабыз эмитен. Биздин ооба, сиздердин тарткан сүрөт видеолоруңуздар мага аябай жагат. Мен көрүп жатканда кээде өзүмө сактап алгым келет. Ушундай жакшы примерлер болот. Кээ бирлер кызыктай жиберишет, бирок анысына карабасам көбүнчөсү теманы түшүнгөндөй, атайын өздөрү барып тартып, алыстан, жакындан, үстүнөн, астынан кылып тарткан аябай кызыктуу. Эмки видео жолугушууда сөзсүз түрдө кайсы бир сиздин жумуштарыңызды тапшырмаларыңызды алып, отдельно түшүлүшүп туруп сиздерге көрсөтөбүз. Сүрөт видеолор именно кайсы жери туура эмес деп жазсаңар, сонун таарынбайбыз. Ооба, кененирээк жазууга аракет кылабыз, бирок мен мисалы үчүн тапшырмаларды текшерип жатканда аябай ушу кенен жаза албай калам да. Мен эми кененирээк ушул сүрөттө, экинчи сүрөттө деп жазабыз, андан да кененирээк жазганга аракет кылабыз. Азыр окууга кошулса кеч эмеспи? Жок, азыр окууга кошулуу такыр кеч эмес. Бүгүн эле барып туруп азыр окутууду жүктөп же болбосо веб версияны ноутбук менен окугуңуз келсе, веб версияга кирип туруп сразу окуп баштасаңыздар болот. Биздин курсубуз, эгерде адашпасам, 15 июлга чейин кирүүгө жеткиликтүү. Туурабы? Бул жакта курстун админдери бар, алар дагы сиздерге жооп бере алат. 15 июлга чейин жеткиликтүү да, азыр кеч эмес. Аябай көп сүйлөп ким жок, ким бар билбейм.
Мен жооп бере алам. Ошо группага дагы тактап туруп жазып коебуз. Бирок азыр точно кеч эмес. Негизи 15 июлга чейин кошулса болот. Эгерде суроолоруңуздар болсо жазыңыздар. Биздин 1 саат убактыбыз аягына чыгайын деп калды. Рахмат, чоң ишиңерге ийгилик. Сиздерге чоң рахмат биздин курсубузду өтүп жатканыңыздар үчүн. Бул кыргыз тилинде биография жөнүндө аябай айтып берип, бир көмөктөшөлү дегенбиз. Эгерде суроолор болсо, азыр суроолор пайда болсо, окутууга кирип, эгерде тапшырмаларда суроо пайда болот болсо, группага жазыңыздар. Кээде кеч жооп берип калабыз, бирок сөзсүз түрдө жооп беребиз. Балким тартылган сүрөттөрдүн ичинен жума ичинде эң жакшысын тандап жарыя кыласыздар. Ой, сонун идея. Биз ошону сөзсүз түрдө сүйлөшөлү командабыз менен. Мага дагы, менин оюмча дагы, эгерде жакшы тартылган сүрөттөр болсо, сөзсүз түрдө көрсөтүп, ушундай болуш керек деп туруп мактап турган өтө маанилүү. Сториске айтып коюп белгилесек болобу силерди? Ооба, сөзсүз түрдө обязательно белгилеңиздер. Бизге аябай приятно болот. Эгерде стористерге белгилеп, өзүңүздүн досторуңуздарга айтып берип, же болбосо мындай курсту жайылтсаңыздар, сөзсүз түрдө болот. Сөзсүз түрдө бизге наоборот приятно. Классно. Эгер сүрөттөрдү көчүрүүгө макулдук берсек эмне болот? Азыр биз мурунку командабыздын жолугушуусунда биз сиздерге эң жакшы сүрөттөрдү көрсөтөлү деген пландарыбыз бар болчу. Буга чейин азыр дагы сиздер өзүңүздөр айтып кеттиңиздер. Ошондой идеяларды куртуш үчүн биз сиздерден сурашыбыз керек. Сиздин сүрөттөрүңүздү алып, мисалы үчүн группага жиберип, ушундай аябай жакшы сүрөт болуптур деп колдонсок болобу деп туруп, ошондуктан азыркы учурда адашпасам тапшырмаларды берип жатканыңыздарда ал видеону колдонсо болобу же болбойбу деп чыгат. Ошол үчүн биз ал видеону группага жиберишибиз мүмкүн, же болбосо сүрөттөрдү группага жиберишибиз мүмкүн, жакшы болуптур деп, же болбосо ушундай онлайн жолугушууларда мен сиздерге көрсөтүшүм мүмкүн. Ушундай сонун жасалыптыр. А бунусунда мындай катачылыктар бар. Ушундай кылып оңдойлу деп туруп айтышым мүмкүн. Ушундай максаттарда эле колдонулат. Же болбосо в крайнем случае биздин инстаграмда Клоп Ньюс, Клоп Кыргызда колдонулушу мүмкүн. А так башка жактарга кандайдыр бир колдонбойбуз. Бербесеңиздер эч нерсе болбойт. Сиз мисалы үчүн кээ бир адамдар өзүнүн жакындарын тартышы мүмкүн, баласын же болбосо досуну, анан досу ал жакта мисалы үчүн эч качан эч кимге көрүнгүсү келбейт, интроверт деп коелу. Ошондуктан сиз тапшырманы берип жатканда макул болушуңуз мүмкүн, ооба же жок, өзүңүз тандасаңыз болот. Мен жооп бере кетпейм ошо боюнча. Ошо Макулдук уруксат боюнча азыр мен ошо ар бир тапшырмага өзүнчө бир суроо бар ар бир тапшырманын астында. Ал жерде менин сүрөттөрүмдү ошо колдонууга уруксат берем же бербейм деген суроо бар да. Ошого жооп бергенге жараша биз кийин же колдонобуз же колдонбойбуз. Анан эгерде ушул сыяктуу дагы бир техникалык жактан кандайдыр суроолор же маселелер болсо, ошо жана Телеграмда группага жазсаңыздар болот. Биз кандайдыр бир кемчиликтер болсо оңдоого аракет кылабыз. ооба. Нактап ушундай. Мен да иштегим келип кетти силер менен. Монтаж дагы үйрөтөсүңөрбү? Ооба, монтажды дагы үйрөтөбүз. Чоң рахмат. Комплименттер үчүн. Монтаж курсу азыр разработкада. Так, по секрету ким биздин колдоочу айтып коелу. Монтаж курсу дагы болот, бирок бул кийинчерээк ушул айдын аягында же ушул айдын ичинде болот. Монтаж курсу дагы болот. Монтажды дагы үйрөтөбүз, базасыны. Сүрөт, видеонун базасын, монтаждын да базасын үйрөтөбүз. Сүрөттөр сөзсүз өзүбүз тартып жөнөтүү керекпи? Ооба, кээде мен байкайм, кээ бир адамдар интернеттен көчүрүп алгандай сезилет. Же болбосо фотосессияга барып, фотосессияда тарткан сүрөтүнү жиберип коет. Кээде мен ойлойм, адам логиканы түшүндү, дальний план дегенди түшүндү, алыскы план, жакынкы план дегенди түшүндү, мүмкүн боло берет деп. Бирок
мага аябай жагат, ал адам өзү барып атайын тартып, билинип турат, атайын тартып өзү тарткан болсо андан да жакшы болот. Анткени өзүңүз практикада, биринчиден өзүңүзгө жакшы, сиз аны практикада колдонуп баштайсыз, үйрөнгөн теориянын баарын. Анан бизге дагы приятно, что сиз барып тапшырманы өзүңүз колуңуз менен аткардыңыз. Менин оюмча сөзсүз түрдө өзүңүздөр тартып жиберишиңиздер керек. Миники жалаң эле балдарым. Эгерде сиз балдарыңыздын биз жака мисалы үчүн ушул онлайн жолугушууларда көрсөткөнгө эгерде каршы эмес болсоңуз, ошо тапшырмада белгилеп туруп эме кылсаңыз болот. Негизи сиз эмнени кимди таппасаңыз дагы, эгерде эрежелерге туура келсе, бүт эрежелер сакталса, алар кабыл алына берет, тапшырмалар проблемасы жок эле өтө берет. Же башка интернеттен алынган сүрөттөрдү дагы жүктөшөбү. Кээ бирлер жүктөшөт, кээ бирлер скриншотторду жүктөшөт. Бирок сөзсүз түрдө как минимум эрежеге жаткан сүрөттөр, мурун тарткан сүрөттөрүңүз да болушу мүмкүн. Как максимум өзүңүздөр барып бүт эрежелерди сактап, үйрөнгөнүңүздөрдү практикалап туруп, өзүңүздөр тартканыңыздар жакшы. Дагы суроолор барбы? Негизи колдонмону кандай, азыркы учурда бизде эгерде сизде iPhone болсо, iPhone менен биздин колдонмону жүктөп App Store'дон ошентип колдонгон болсоңуздар, ошондо фидбек берсеңиздер, менимче жакшы болот. Же болбосо негизи эле колдонууда колдонууда кандай көйгөйлөр же болбосо кандай сизге жакты, ыңгайлуу болду, ошону да айтып берсеңиздер болот. Бизде уже убакыт аягына чыгайын деп калды. Эгерде суроолор жок болсо, суроолор пайда болсо, Telegram группабызга жазсаңыздар болот. Биз ал суроолоруңузга сөзсүз түрдө жооп беребиз. Биздин мобилография курсуну өтө улантып өтө бериңиздер. Биз тапшырмаларыңыздар рахмат. Сиздерге рахмат. Тапшырмаларыңызды текшерип, сиздер менен болууга аракет кылабыз. Ушундай онлайн жолугушуулар жума сайын болуп турат. Жума сайын ушул жумада жума күнү болуп калды, анткени кечээ майрам болчу. Бирок негизи жума сайын бейшемби күндөрү ушул саат 6-ларда болуп турат. Сөзсүз түрдө кошулуп туруңуздар. Эмкисинде ошо командабыз менен сүйлөшүп, ким ооба сүрөтүбүздү колдонсо болот деген болсо, ошолордун эң жакшы тартылган сүрөттөрүн алып туруп, мүмкүн сиздерге да көрсөтөбүз. Реакция калтырып, СМСкаларга неме кылып колдоп туруңуздар. Рахмат. Ушу жыйынтыкты айтты окшойбуз, э? Чоң рахмат.